Кыргыз өкмөтү сентябрь айында мугалимдердин айлык маянасын көбөйткөнү жатат. Күн маектин бүгүнкү чыгарылышында Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Элвира Сарыева менен ушул билим берүү тармагын реформалоо, ошондой эле мугалимдердин айлык маянасын көтөрүү багытында маек курабыз. Эгерде министр айымга сурооңуздар болсо, 671141 телефонуна же болбосо 8060 кыска номерине СМС жөнөтүп суроо берсеңиздер болот. Элвира айым, кош келипсиз. Жогоруда айтылгандай чүйдөгөн эле ушул айлык маселесин, айлык көйгөйүн чечип алсак, быйыл мугалимдердин айлыгын сентябрь айында көтөрөбүз деп атасыздар. Канча пайызга көбөйөт? Бул кимдерге таандык? Бардык эле мугалимдерге тиешелүүбү же чектеп көтөрөсүздөрбү? Эми негизинен бул маселе мектептеги иштеп аткан мугалимдерге көтөрүш керек деген тапшырма берилген. Жогорку кеңеш менен бекитилип, андан тышкары азыр өкмөттүн ичинде дагы биз өзүбүздүн сунушубузду каржы министрликке жибердик. Ошондо мектепте иштеген мугалимдердин баарына жок дегенде 50%га айлыкты көтөрүп, бирок ошол менен бирге эки тарапка бөлүнөт да. Бир жагынан бул базалык айлык көтөрүлөт, ошол менен бирге мотивацияны көтөрүш үчүн жана 2011-жылы категорияларды алып салып, мугалимдердин баарын бирдей кылып жаштарга жардам берели деген ой менен түшүргөн да. Ошондо азыр мына жакшы иштеген мугалимдер көбүрөөк каражат алыш керек деген ойлор айтылып атат. Ошондуктан мугалимдер менен директорлор менен жакшы кеңешип туруп, ушул экинчи тарабын мотивациялык деп койдук. Ошондо кошумча 3 деңгээлде мугалим жакшыраак иштесе, айлыгы көбүрөөк болсун деген ойлорду бекитип атабыз. Бирок ошол менен бирге мына азыр тоолуу райондорго, айылдарда иштеген мугалимдерге да кошумча каражат төлөнөт да. Мыйзам чегинде ошолордун баары калсын деп атабыз. Бирок ушу жаңы 2015-жылдын бюджетине өзгөртүүнү жазында киргизүүгө жогорку кеңешке барганда, эгерде мына азыр өкмөттүн ичинде бул сунуш колдонсо, андан кийин жогорку кеңеш бекитип берсе, 1-сентябрдан баштап буюрса айлык көтөрүлөт. Жакшы иштеген дегенди кантип тандаган жатасыздар? Кандай категорияларга бөлүнөт ошол? Азыр мына ошо категория деген сөздү колдонбойлу деген сунуш болгон мугалимдерден. Анткени эми категория менен жакшы да, начар нерселер да ойкашып кетти. Бирок негизинен 3 деңгээл болуп атат. Биринчиден мектептин деңгээлинде, экинчи райондун деңгээлинде, үчүнчү министрликтин деңгээлинде. Анткени бул жерге дагы эки маселе кошулат. Биринчиден азыр нормативдүү каржылоо деп атпайбызбы, ар бир балага, мектепте окуган балага каражат бөлүнөт. Ошондо кийинки деңгээлде, эгерде бул бала бир мектептен башка мектепке көчүп кетсе, анда каражат ошо менен кетет да. Вуздарга да ошол нерсени киргизели деген оюбуз бар. Ошондо эгерде администрация жакшы иштеп мектепте, кошумча каражат алып келип, инвестиция келип атат азыр мектептерге. Ата-энелерден 3 миллиард сомго жакын каражат бөлүнүп атат. Булар жардам берип атат да. Ошо неформалдуу төлөмдөр менен. Ошондо эгерде бюджеттен бөлүнгөн каражат экономдолуп калса, администрация 70%-ын айлык көтөрсө болот өзүнүн мектептин деңгээлинде. Ошол каражатты бөлгөндө дагы азыр кээдеки мектептерде кичине ызычуу болуп кетип атат да. Анткени так критерийлер жок, мыйзам чегинде бекитилген эмес. Ошондуктан биз ошонун баарын 3 деңгээлде токтом менен бекитип, критерийлерди киргизип туруп, анан бул администрация болобу, район болобу, министрлик болобу, мындай түз ирет болот. Экинчи жагынан мугалимдерге дагы мындай ачык түрдө ирет болот эле да. Кайсы жумушту жасап, кайсы деңгээлге жетсем, кандай каражат мага айлыгыма кошулат деген. Ушул жерде баягы кыргызча жеңишинен сүйлөшүп болуп туруп, мугалим баягы директорго жакын, же болбосо директор менен жакшы сүйлөшкөн мугалимдер кайра эле жакшы маяна алып туруп, калгандары дагы калып кетпейби деген коркунуч жаралат да. Буну кантип алдын аласыздар? Эми коркунуч дайыма бар, бирок эгерде так критерий болбосо, анда андай коркунуч болот. Анткени көпчүлүктө чындап деле субъективдүү болот да. Мисалы бизге деле министрликке майрам сайын көп сунуштар келет. Отличник бергиле, грамота бергиле. Ал деле мындай субъективдүү болуп атат да. Сунуш келет, районунун колдонот, депутаттар колдойт, анан бергиле деп ой чыгат да. Эгерде критерий бекитпесек, анда ошондой эле туганчылык болот да. Азыр телекөрүүчүбүздүн суроосу бар экен, угуп алсак. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду берсеңиз болот. Угуп атабыз. Угуп атабыз, сурооңузду бериңиз. Мен суроо берейин дегем. Угуп атабы? Угулуп атат, айта бериңиз. Жанагы
mugallimler menен сүйлөшүp бакчылык mugallimler деп атпайбы? Ошо mugallimler пенсияга чыккан mugallimler бардыгы эле. Орун бошотсо болобу, болбойбу? Рахмат сурооңузга. Эми негизинен пенсияга чыккан мугалим эгерде келишими болсо директор менен анда иштей берет, бирок негизинен эгерде пенсияга чыккан мугалим жумуштан кетип орунду бошотом десе, анда мыйзам чегинде жаңы мугалимдер кирсе болот. Негизинен азыр мугалимдердин орду эми бош десем болбойт, бирок азыр мына акыркы статистикабызды бекиттик, 2406 мугалим жетпей атат мектептерде. Ошондуктан эми Кайсы сабактар боюнча жетишпейт мугалимдер? Математика, химия, физика, орус тил, англис тил, анан башталгыч класстар жетпей атат. Ошондуктан азыр көпчүлүк кээдеки мектептерде пенсиядан чакыртылып алган мугалимдер дагы бар да. Ошондуктан азыр эми негизинен мектепке иштеп берем, жакшы деңгээлде иштеген мугалимдер болсо, биз ордун бошотпой эле көбүрөөк иштесин деген оюбуз бар да. Ушул айлыктын көтөрүлүшүнө керектелчү сумма быйылкы бюджетте каралды беле, же болсо кошумча каржы булактарын издеш керекпи? Кошумча каржы булак издеш керек. Ошондуктан азыр каржы министрлик менен ишти жүргүзүп атабыз. Анткени эгерде 1-сентябрдан көтөрсөк, биздин эсебибиз менен, мына биз киргизип аткан сунуш менен быйыл жок дегенде 3 миллиард сом керек. Эмдиги жылы биздин сунушубуз менен 9 миллиардка жакын сом керек. Бул кошумча каражат да, ошондуктан киреше жагында караш керек да. Бул эми айтып кетейин, билим берүү министрлиги биз мугалимдерди колдоп ушундай сунуш киргизип атабыз. Ал эми өкмөттө эми кандай бул маселе чечилет, биз эми активдүү лобби кылабыз, бирок ошону менен бирге киреше жагын дагы иштеп чыгыш керек да. Ошону да каржы министрлик менен буюрса чечилип, премьер-министр колдоп берсе, анда бул сунушту жогорку кеңешке киргизебиз. Рахмат, телегөрүүчүбүз бар экен, сөз байланышта. Суроосун угулсак, саламатсызбы? Өзүңүз тааныштырып сурооңузду берсеңиз болот. Угутабы сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Мектепке акча берилеби, мугалимдерге берилеби, биз айдан 300 сомдон акча төлөйбүз, анасын билип алайлы дегенбиз, берсек болобу? Рахмат. Окуучуларды, мисалы мектепке жаңыдан 1-класска барып аткандарды, же болсо мектепте мектеп которуп аткандарды эл арасында айтылып жүрөт да ушундай сөздөр. Мектептерде акча талап кылат депчи. Ушундай фактылар барбы? Кантип ушуну токтотсок болот? Же бул мыйзамдуу көрүнүшпү? Жок, бул мындай фактыларды болсо министрликке айтууга мен суранам. Негизинен буну токтотуш керек. Көпчүлүктө азыр шаарларда, Бишкекте, Ошто ушундай маселелер пайда болуп атат. Ошондо ар бир маселе, мына бүгүн мисалы бир мектепте ушундай маселе болуптур. Бул маселени чечип туруп, директор менен чечилди да. Негизинен каражат сурабаш керек мыйзам чегинде. Кайсы телефонго чалыш керек? Сиздерде баягы приемныйдагы телефонго чалыш керек, бирок мындан тышкары азыр мына атайын горячая линия ачканбыз. Анткени бала бакчаларда маселе көп болот. Мына азыр майда бар очередке турат да. Ошондо ар бир бала бакча электрондук система аркылуу, мына азыр бул деген коргоо кеңеши да бизге ушундай талап койгон да. Коррупцияга каршы иштер жүргүзүш керек. Ошондо дагы вузга киреби, бала бакчага орнотобу, же мисалы баланы мектепке киргизе албаса, ошондо очередь деген бар да. Ата-энелер келет, жазылат майда, күтөт 3 ай. Анан сентябрда келгенде эле сиздин очередиңиз келбей калды, дагы 45 киши бар деп жиберип ийет. Ошондо тизмени ачык түрдө ар бир бала бакча ачык түрдө илип коюш керек да. Интернет жок болсо, эшиктин алдына илип коюш керек. Ошондо ар бир адам келип туруп, мынтип тактап турат эле да. Кирген жок бала. Ушундай нерсе Ош шаарында иштей баштады эле. Туура, Ош шаарында, Бишкекте иштеп баштаган. Бирок ошону менен бирге эми бул деген майдан сентябрга чейин иштеп активдүү болот да. Бирок андан тышкары жыл ичинде да балдар алмашат. Бир бала бакча кетет, мигранттар мектепке кетет, көчүп кетет. Туура, ошондуктан бул эми 12 ай иштеш керек да. Дагы бир телегөрүүчүбүз байланышта экен. Угулсак суроосуна. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Отабы сурооңузду. Биз аксудан чалып атабыз. Айта бериңиз. Биздин айлыгыбыз аз да. Анан кийин бирок налогту шаар тигинде кылып алат да. Ошол жагы мугалимдердин айлык акысы кандай болот?
Kança айлык аласыз? Ошол биз Аксы районунун Тербен шаарында налогду шарт ийлинде төлөйбүз, бирок айлык акыбызды айылдын тиринде кылып алабыз да, ошол жагы каралганбы? Сиз канча жыл иштедиңиз мектепте, канча айлык аласыз бүгүнкү күндө? Мен айлык 2000 алам да. Канча жыл иштедиңиз? Канча жыл? Эми быйыл 5-жыл кетип атат. Рахмат сурооңузга. Чоң рахмат. Эми негизинен ставка азыраак болуш керек бул чалган эжеде. Анткени 2,5 миң дедиби, 2050 сом. Бул саат аз болуш керек. Негизинен азыр мугалимдер орточо айлыгы 6 миңге жакын да, эгерде мындай ставкасы толук болсо. Ал эми салык жөнүндө айтып атасыз. Эми салыкты деген соцфондду менен подоходныйды баары эле төлөйт. Аны деген Бул жерде шаар ТВ, айыл ТВ деп бөлүнбөйт да салык. Бөлүнбөйт. Салыктын баары бирдей да, жарандары баары бирдей. Ошондуктан мына азыр айлыкты көтөрүү боюнча орточо айлык 6,5 болсо, биз жок дегенде ошо 11 миңге жеткирели деген оюбуз бар да. Бул ошондо бир ставка боюнча, э? Бир ставка боюнча. Ошондо бир ставкада канча салык болот? Бир айда канча салык бериш керек? Негизинен ал жерде сабак эми эле саат менен бөлүнөт. Саат менен канча саат бериш керек? Жок дегенде 30 саатка жетиш керек. Бир айда, э? Азыр СМС бир жумасына 30 саат бериш керек. Рахмат, азыр телекөрүүчүлөрүбүздөн СМС суроо келиптир. Мугалимдердин эле айлыгы көтөрүлүп, пенсионерлердики калып кетеби дейт. Бул сизге тиешеси жок болуш керек. Жок, эми туура, бул соцфонддун маселеси, бирок негизинен бизде дагы ушундай бир сунуш болуп атат. Азыр эми пенсия чектелген да, туурабы? Эми соцфонд Мухан Дүшкевич негизи бул маселени дагы көтөрүп болуш керек, бирок биздин талабыбыз мындай болуп атат азыр мугалимдерге. Айлыкты көтөргөнү менен 11 миң бул башка ишмерлерге караганда деле чоң деле айлык эмес. Ал эми жасалган иш абдан керектүү да, келечекке иштеп атабыз да. Ошондуктан азыр мугалимдерге дагы мисалы сотторго, прокурорлорго бизде аябай чоң надбавкалар бар. Ошо надбавкаларды азыр соцфонд мен билгенимче жогорку кеңешке барып азыр өзгөртүү киргизип атат, ошолорду алып салалы деп. Анан эми баары деле колдобой атат да. Бирок биздин оюбузча, мисалы персоналдык пенсия болобу, прокурорлорго, сотторго ошондой надбавка болсо, биринчиден мугалимдерге надбавка болуш керек. Биз ошо сунушту азыр соцфонд менен дагы талкуулап атабыз. Алар киргизеби, биз киргизебизби, бирок биздин оюбузча, министрликтин оюнча, айлыкты көтөргөндөн тышкары пенсия дагы көтөрүлүш керек. Анткени бул эми жана 30 саат атпайбыз, бул деген орточо саатта негизинен 24 сааттан 62 саатка чейин иштейт мугалимдер. Ошо жасалган иштин баары бул биздин келечегибиз да. Ошондо биз айлык менен жакшылап рахмат дей албасак дагы, кийин пенсияны оңдош керек. Ошондуктан ушу пенсияга дагы өзгөртүү киргизип, надбавка киргизгели деген оюбуз бар. Аракеттер жүрүп атат. Жүрүп атат. Азыр түз байланышта дагы бир телекөрүүчүбүз бар экен, суроосун угуп алсак. Саламатсызбы? Өзүңүз тааныштырып сурооңуз берсеңиз болот. Саламатсызбы, Эльвира Сариева. Сурооңуз атабыз. Угуп атабыз. Эжеке, мынабы мен Ош областынан чыгып аттым эле. Айта бериңиз. Мына жождор боюнча сандан сапатка өтөлүү деген максатты эми азыркы жаштар көп эле мындай. Мына сиздер жождорду аралап көрсөңүздөр, арыз жазышында билбеген студенттер бар да, ошондой көзөмөлгө алып, мындай тартипти киргизип, мындай билим берүү тарабынан атайын бир жоболор иштеп чыгып, көзөмөлгө албасаңыздар, биз билбейм каяка барабыз. Азыр биз көп эле диплом үчүн болуп калдык, ушундай болуп. Билим берүү сапаты өтө төмөн да, анан бир эле Ош эмес, бардык Кыргызстанды алып карасак болот да. Рахмат сурооңузга. Рахмат сурооңузга. Чоң рахмат, абдан сонун суроону бердиңиз. Азыр студенттер абдан активдүү биз менен иштеп атат, ошо сунуштарды киргизип, анан сунуштардан тышкары бизге маалымат да керек да. Анткени өзгөчө мисалы мамлекеттик вуздарда ректор дайындалат, бекитилет, мамлекеттен каржылоо бөлүнөт. Ошондуктан азыр ишти да түз атайын ассоциация уюштурулган да, ошо вуздардын мен деген жождордун баары кирген. Ошолор менен азыр терең иштерди жүргүзүп атабыз, бирок ошо менен бирге азыр мына жазгы кампания жөнүндө абитуриенттер кирип, жана гранттык орун болобу, кандай экзамендер кандай өтөт, ачык түрдө ОРТ баллды алгандан кийин
Булар деген азыр купондорду киргизет, ошондо дагы ошо талондорду киргизгенде дагы ачык түрдө вузга өтөбү өтпөйбү ошол маселелерден тышкары андан кийин экинчи чоң маселе бул жанагы тартип, сиз айтып аткан анан деңгээлди көтөрүү. Бул жерден ЖОЖдун мугалимдери, ректорлору негизи ушу состав менен чогуу иштеш абдан керек. Бул ишти деген биз мына жана оптимизация аркылуу ишти жүргүзүп атабыз. Негизи баштаганбыз да. Рахмат. Телегөрүүчүлөрүбүздөн ушундай бир ачуу суроолор келип атат, бирок бул да чындык. Депутат 38.000 мугалим 5.000 алган мамлекетти жер жуусун уяты жоктор дейт. Бул да бир чындык да, чын айткандачы. Бул да бир ачуу чындык, аны да мойнуңа алып коюш керек. Экинчи бир суроо, атасы өлгөн балдар жогорку окуу жайга бюджетке өткөнгө льгота болобу дейт. Льгота бар, атайын орундар бар. Ал үчүн справкаларды чогултуп, мурун биздин комиссия кирчү, азыр мына атайын комиссия түзүп, жана гранттык орундар жөнүндө көйгөйлөрдү карабады. Ошондо бир сунуш кирген, ошо гранттык комиссиянын кээдеки чечимдерин вуздарга бөлүп, калган чечимдерди министрликке калсын деп, бирок негизинен ушул маселелер министрликте калат. Дагы бир суроо, мектептерде класс жетекчилер подарка сурашат, ачык эле. Мага муну алып бер, тигини алып бер деп айтышат. Алып беришпесе өчөшүп алышат. Мындай мугалимдер бар. Жакын эле 8 мартта күбө болдум дейт. Телегөрүүчүбүз атын жазып аптыр, бирок бул жерде телефон номери бар. Негизинен эми билим берүү мыйзамында так жазылган. Мугалимдер, администрация болобу, класс жетекчи болобу балдардан, ата-энелерден каражат сурабаш керек деп. Ал үчүн атайын приказ дагы жиберилген да. Ушу февраль айында мектептерди текшерип чыктык. Көп маселелер өзгөчө мына Бишкекте пайда болду. Ушу балдарга кагазга ай сайын кагаз жиберип туруп, ушундай счетко каражат жибергиле деп аябай көп болуп атат Бишкекте. Ошону деген эми биринчиден ата-энелер бул жерде активдүү иштеш керек. Эгерде мектепке жардам берем деп, мисалы камкорлук кеңештери бар да, собраниялер бар. Ошондо деген эгерде ушу класска, мектепке жардам беребиз деп өзүнүн ниети менен жардам берсе, ыктыярдуу түрдө. Туура. Анда чогултулган акчаны ошо мектептин администрациясы менен ачык түрдө дагы аны караш керек. Бирок мугалимдер каражат сурабаш керек. Бирок эми бул жерден дагы бир нерсени айтып кетейин. Эми көпчүлүктө мугалимдер деле айлыкты эмнеге биз азыр көтөрөлү деп атабыз, пенсияны эмнеге кошолу деп атабыз. Ушундай 4-5-8 миң алган адам эртең мененкиден кечке чейин балдар менен иштеп, андан кийин ошо каражат жетпейт да. Ошондуктан эми бул көйгөйлөр пайда болуп атат да. Ошондуктан буну ар бир тараптан чечиш керек да. Биринчиден айлык көтөрүү, экинчиден ата-энелер да активдүү иштеш керек мектептер менен. Мугалимдердин билим деңгээли өтө төмөн, өздөрүн тесттен өткөрүш керек дейт. Бул багытта да кандайдыр бир аракеттер барбы? Билим деңгээли боюнча мына азыр министрлик быйыл абитуриенттер вузга өткөндө ОРТден жок дегенде 110 балл алыш керек. Тилекке каршы өзгөчө мына педфакторга 90-95 балл менен өтчү мурун балдар, кыздар балдар. Ошондо дагы эми бул тесттин 30% эле жооп берди деген маселени билдирет да бизге. Ошондуктан азыр билим деңгээлди көтөрүш үчүн мектептерге мугалимдердин деңгээлин көтөрүш керек. Ал үчүн педфака эң мыкты, мен билем, мен мектепте иштейм, келечекке иштейм деген балдар, кыздарды киргизиш керек. Ошондуктан жок дегенде 110 баллды бекитип туруп азыр педфакторга балдар, кыздарды алып, мен башка вуздарга дагы тең эреже болгондон кийин, андан кийин ушу педагогиялык оптимизация деп атпайбызбы, ЖОЖдорду эки чоң вузга топтоп туруп, ошо эки чоң вузга абдан мындай чоң жардам берип туруп, педагогдор даярдаганга азыр иштерди жүргүзүп атабыз. Элвира айым, кыска тоготер жерден жооп берсеңиз, анткени бизде суроолор ого эле көп. Бала бакчанын тарбиячылардын айлыгы көбөйбү дейт. Аларга ошол эле учурда жогорку окуу жайдын мугалимдердин айлыгы кандай болот деген суроону өзүм кошуп коеюн. Эми деген биз азыр мектептерди эле карап атабыз, бирок мыйзам чегинде эгерде башталгыч класстарга айлык көтөрсө, ошол эле деңгээлде бала бакчаларга да көтөрүш керек. Ошондуктан биз мына мектептеги мугалимдерге айлыкты көтөргөндө, бала бакчаларга да ошол эле деңгээлде көтөрүлөт. Ал эми ЖОЖдорду быйыл эмдиги жылы биз караган эмеспиз.
Анткени ал жерде дагы каржылоо маселелер көп. Биз азыр гранттык орундар деп атпайбызбы? Балдарды, мисалы гранттык орунга өткөн студентти эми мисалы $1000 төлөйлү дейли бир жылда, ошол каражатты студенттин артынан баш керек да. Эгерде студент мисалы бир университетке кирип, бир жыл окуп, ал жер жакпай калып, башка университетке өтүп кетсе, анда ошол каражат анын артынан өтүш керек. А биз азыр мамлекеттик вуздарга зарплата төлөйбүз. Алар студенттин санын, окуунун сапатын карабайт. Мамлекеттик вуздар азыр ошо эми канча 50 мугалимдин айлыгын алып алайын, ушу вузумду калтырып алайын деген ой менен иштеп атат да. Ошондуктан сапатка өтүш үчүн каржылоо механизмдерди өзгөртөбүз. Ал үчүн мына азыр ведомство аралык комиссияны түзгөнбүз. Ошо каржылоо маселени чечкенден кийин, андан кийин анан мугалимдердин айлыгы жождордо каралат. Эркек мугалимдер арак ичип сабакка келишет. Директор чара колдонуш керекпи дейт. Чара колдонуш керек, мыйзам чегинде. Жоолук оронгон мугалим мектепте иштей алабы дейт. Эми кыргыздардын баары эле башына жоолук салынат да, мен деле келим катары салынам. Эми хиджаб эч кандай деле жаман жагы жок болсо, жоолук салынып келсе. Жоолук салганда эми Бул жерде урматтуу эле көрүүчүлөр, сиздер жоолук менен хиджабты так айырмалап турган ушундай суроолорду берсеңиздер, анткени кыргыздын кыз келиндери жоолук салынып жүрөт. Анын эч кандай жаман деле жери жок болуш керек. Бирок хиджабка биз каршы чыгабыз. Инновациялык мектеп деген долбоор иштей береби дейт. 100 инновациялык мектеп ачылган былтыр. Бюджеттен каржыланып, бул долбоорду дагы өнүктүрөбүз. Мына азыр Азиаттык банк буюрса, ратификация өтсө бизге кошумча каражат бөлөбүз деген жардам берип атат. Биринчиден бул жана окуу китептерди чыгаруу чоң жардам болот. Анткени бюджеттен тилекке каршы 600 миллион сом сураганбыз, бирок 200 миллион сом бөлүнүп калды. Экинчи маселе ошо инновациялык мектептерди дагы кеңейтүү, анан башка мектептерге дагы кошумча жана интерактивдүү доска, кошумча планшеттерди алуу маселелери каралат. Жогорку окуу жайдын студенттери үчүн стипендия төлөнчү эле. Бүгүнкү күндө төлөнөбү? Эгерде мугалимдердин айлыгы көбөйсө, студенттердин стипендиясы эмне болот? Эми азыр бул эми баары бюджетке чектелип атат да, стипендия азырынча көтөрүлбөйт. Жождордун мугалимдери дагы бул жана каржы маселелери чечилгенден кийин, реформа өткөндөн кийин анан бул маселелерди карашыбыз керек. Аксыдак Кызылжар айылында сабатсыз аракештер мектептерди жетектейт. Району аларды алмаштырбайбы дейт. Бул маселени биз жазып алдык, текшерип коелу. Саламатсызбы? Дин тарыхы боюнча сабак качан киргизилет мектептерге дейт? Азырынча киргизилбейт, анткени эми сиздер жакшы билесиздер, биздин мектептеги программа кыскартылган, абдан эле кыскартылган. Ошондо дагы эң керектүү сабактарда сааттар кыскарылып, азыр кошумча саат киргизсек, анда кичине ошо реформага туура эмес болуп калат да. Ошондуктан азыр башка мына адеп сабагы бар. Эми ал жагынан азыр көп эле маалымат берилип атат. Биз ойлойбуз, азыр программага тийишпей эле ушу ойдон балдарды биринчи окутуп алалы, андан кийин ал маселелер каралат. КНУда качан ректор шайланат, сиз каршы болуп жатыпсызбы дейт? Бул эски суроо болсо керек. Жок, жаңы суроо экен, бүгүн келди. Жок, эми мындай да, азыр мамлекеттик вуздарда шайлоо өтөт да. Шайлоо өткөндө 3 талапкер министр аркылуу премьерге киргизилет. Бул маселе Канат Жалилович министр болгондо эле киргизилген, премьер-министрдин кароосуна 3 талапкер. Алардын укуктары бирдей, канча добуш албаса дагы, бирок киргизилгенден кийин 2 талапкер сотко берген. Азыр ошол 2 талапкер менен соттошуп атабыз. Биринчи талапкер менен сотту биз утканбыз, экинчи талапкер менен утулганбыз. Ошондуктан биринчиден алар апелляция берип атат, биз бул жерден апелляция берип атабыз. Премьер-министрдин чечими мындай болгон, ошо сот мыйзам чегинде чечилгенден кийин анан ректор дайындалат деп. Бул жерде дагы бир суроо келди. Мектепте иштеген кенже кызматкерлердин, техникалык кызматкерлердин айлыгы эмне үчүн көбөйбөй жатат? Болгону 3000 сом айлык алабыз дейт. Техникалык кызматкерлер бул дагы мындай чоң талкуу болуп атат. Биз сунушубузду киргизгенде эми мектепте мугалимдердин айлыгын көтөргөндө баары бир мектепте иштеп аткандан кийин техникалык кызматкерлерге дагы жок дегенде 20%га көтөрүлдү деген биз сунушту киргизип атабыз. Бирок сиздер жакшы билесиздер, башында ушундай талап коюлган, мугалимдерге гана көтөрүлгүлө деп. Бирок эми биз тарабыбыздан 20%га көтөрүлдү деп сунушту киргиздик. Ошни окуп жаткан студенттердин атасы, ошни окуп жаткан студенттин атасы өтүп кеткен болсо, ага контракттан жардам болобу же кандайдыр бир жеңилдиктер каралганбы?
Андай жеңилдиктер эми биз тараптан каралган эмес, бирок кээдеки вуздар жардам берет. Контрактка скидка берет, же мына справканы алып туруп администрация менен сүйлөш керек. Так, дагы жаш кадрларды жумушка тартуу керек. Пенсионерлер группадагы мугалимдер сабактарды ээлеп алышкан дейт. Бул боюнча жогоруда суроо жооп берип кеттиңиз. Дагы бир кызыктуу суроо келди эле. Өткөндөгү келгенинизде бирок ага биз жооп алганга жетишпей калдык эле. Мен тандап койдум эле. Ошол боюнчачы айлык саатка төлөнсө билим сапаты оңолобу же жоголобу дейт. Айлык саатка эсептелсе билим сапаты оңолобу же жоголобу дейт. Эми бул механика саатка төлөнгөн айлык көп жылдан бери киргизилип иштелип атат. Ошондуктан биз азыр буга өзгөртүү киргизбей эле коелу деген оюбуз болгон да. Анткени жаңы эле мугалимдер ушул техникага көнүп алгандан кийин азыр муну өзгөртсөк дагы башаламан болуп кетет. Түрк лицейлери сыяктуу кылып кыргыз мамлекети лицей уюштура алабы? Ошондой мүмкүнчүлүк барбы бизде? Мыйзам чегинде мүмкүнчүлүк бар. Мугалимдерге ипотекалык үй берилеби? Бул маселе бир эки банк менен биз сүйлөшкөнбүз. Башында депозиттен тышкары ушу жаш мугалимдерге жардам берилди. Бирок айлык аз болгондугунан банктар макул болбойт атат да. Анткени ушул айлык менен санаганда ипотеканы эң аз процент менен санаса дагы 40 жылга чыгып кетип атат да. Ошондуктан биз азыр биринчиден айлыкты көтөрүп туруп, андан кийин ушул жаңы долбоорлорду киргизели деген оюбуз бар. Анан жана жаш мугалимдерди чакырып, пенсионерлерди кетиргиле деген сунуштар айтылып атпайбы? Мен бул жерден бир нерсени айтып кетет элем. Бизде деген бюджетке окуган балдар педфакты бүткөн, андан кийин 2 жыл иштеш керек. Ошол маселени мисалы деген былтыр 2019 бала педфакты бүтүп назначение алып региондорго кеткен. Бирок ошолордон жарымы жеткен жок да. Анткени биринчиден айлык аз, экинчиден жаш болгону менен региондорго барганда айыл өкмөттөр, жергиликтүү бийлик жардам бериш керек. Мыйзам чегинде үй бере албаса, жер бериш керек. Ошол маселелер да чечилбей, бул мугалимдердин статусун көтөрүү деп азыр биз да бул маселени көтөрүп атабыз. Негизинен бизге да талап коюп атат, бирок ошол менен бирге мыйзам чегинде биз жергиликтүү бийликтер менен чогуу иштешибиз керек. Анан кээдеки жерлерде абдан жакшы айыл өкмөттөр жардам берет. Мисалы үйүнө продукт алып берип, айланайын биздин мектепке келип иштеп бер деп вузга чейин барып, контракт түзүп жылдын башында. Андан кийин ушу 3-4, 5 курсту бүткөндөн кийин ошол айлык алып келип мектептерге иштетип атат. Ошондой активдүү абдан биздин Кыргызстандын жарандары, жергиликтүү бийликте ушундай адамдар көп. Буюрса мына азыр жылдын аягында биз дагы ушу министрлик тарабынан ошол бир 15 адамды таптык. Азыр дагы статистиканы бекитебиз. Чогуу жергиликтүү бийликтен жакшы иштеп бизге жардам берген, мугалимдерге жардам берген адамдарды биз сыйлоого беребиз да. Эльвира айым, акыркы эки суроо кыска жооп берсеңиз, же бирөөсүнү жазып койсоңуз болот. Базар Коргондон ушундай суроо келип атат. Майрам күндөргө эмне үчүн төлөнбөй жатат дейт. Андан кийин дагы бир жакшы бир суроо келди эле азыр. Мектепке өткөнгө дейт, жаңы баягы окуучу биринчи класска кабыл алынганга 5 пачка снег урушка, жанагындай актай кагаз 74 мектеп начальный класска айына 200 төлөнүш керекпи дейт. Ушундай бир мектепке кирип атканда ушундай снег урушка алып кел, же болсо мынча акча төлө деген маселелерди көтөрүп атат да тил көрүүчүлөрүбүз. Негизинен каражат жана майрам күндөргө төлөнүш керек. Экинчи маселе взнос. Эми кайрадан айтып кетейин, негизинен мындай мыйзам чегинде чектелген андай маселе жок. Кагаз алып келгиле, цемент алып келгиле деген маселелер. Бирок мына шаарда өзгөчө Бишкекте ошондой бир маселе бар. Каржы аз болгондуктан ар бир мектеп жанына жана коомдук фонд ачып алган, НПО да. Ошондо көпчүлүк ата-энелер унутуп калышы да мүмкүн да. Башында 1-сентябрда баланы мектепке алып келгенде 1-класска ошо бир кагазга кол коюп коет. Мен ушу фонддун мүчөсү болом, жардам берем деп. Анан ай сайын фонд мүчөсү катары булар каражат төлөйт. Анан мындай тереңирээк кагаздарды карабай, кээдеки ата-энелер мына мектеп сурап атат деген ой менен жүрүшөт да. Бирок ошол менен бирге биз мына кагаздарды изилдеп чыксак, көпчүлүктө ошо ата-энелердин арыздары ошо коомдук фондго өзүлөрү кирип,
каражатты төлөй берет да, эми мугалим сураса ошол мектепке Беш берип керек атам эле. деген ой менен да. Элбирайм, бирок экинчи жагынан алганда ошону мугалимдердин ата энелердин төлөбөй койгонго айласы деле жок да. Анткени төлөбөй койсо, баягы орусча айтканда мугалимдер балдарды черный списокко киргизип коюп, андан кийин кайра кыйнай баштайт деген дагы элдин арасында сөздөр айтып келатат. Бул албетте чынын айтканда бул Кыргызстан боюнча эле көйгөйлүү маселе. Бул маселе бардык жерде бар. Экинчи жагынан мен ушул жерден түз эфирдин мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып айтып коет элем. Буну буга чейин эле айттым эле. Мисалы Жогорку Кеңештин депутаттарын отурган имараттарды оңдогонго миллиондогон сомдорду сарптайбыз. Министрликтерди оңдогонго миллиондогон сомдорду сарптайбыз. А бирок мектептерди, бала бакчаларды оңдогонго келгенге бир тиын таппай калабыз. Бул дагы биздин чоң көйгөйүбүз. Урматтуу эле көрүүчүлөр, күн маектин бүгүнкү чыгарылышында биз Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Элвира Сарыева менен маек курдук. Элвира айым бүгүн министр байланышта акциясынын алкагында көптөгөн журналисттердин суроолоруна жооп берди эле. Биз ушул түз эфирдин мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып, министр айымды эл менен байланыштырдык. Ого эле суроолор көп келди. Баарына жооп бергенге жетишкен жокпуз. Бул суроолорду мен азыр чыгарып берем. Мүмкүн сиздерге байланышып жоопторуну айтышар өздөрү. Билим берүү тармагы көйгөйлүү маселе болгондуктан дагы бир жолу келип бересиз го ушул маселелер боюнча. Мүмкүн ушул маселелер чечкенден кийин жогун билдирип коесуз го деген ой менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайм. Көрсөтүүнү мен Кылычбек Мурзалиев алып бардым. Амандыкта жолугалы.